Қазір Чыңгыз Айтматов проспектін айтып атсаңар, ал елдағы кечели біз ушу айланма жолду бузуп түздөп атканда алар деле колдогон да. 464 объект аяктан бузулду. 464. 68 эмес, бул жанагы проспект Чыңгызда 464. Анда деле бары тура көрдү да. Аяктан мыйзамсыз болгон курулуштарды далилдедик. Аяктан капиталдык курулуштарды да көрсөтүп кеттик. Алардын баары мынакей 69 капиталдык курулуш бузулду. Эми аны биз деген компания катары ушу мыйзамсыз эле да бар базага бускан жерибиз жок да. Аны ушул жол курулсун деп 6 полосасы менен жол курулсун деп кылдык. Себептен да акча бар бүгүн, мүмкүнчүлүк бар, муктаждык бар, ошону куруп атабыз. Проспект Чыңгыз Айтматов ошондой эле көрүнүш. Ушул жерден мына мен астыңарга келгенде ооба башында айтканбыз. Бизде азыр кеңейтүү боюнча эч кандай ой пикирибиз дагы мындай пландарыбыз жок деп. Бирок баарыбыз көрүп атабыз. Күндөн күнгө жашоо турмуш өзгөрүлүп атат. Бир 2 айда эсептесек 28ден 33 миңге чейин автоунаа кириптир Бишкекке. Мына регистрациядан өтүп. Эми анын баарын кайгына батырабыз. Ошондуктан биз керек болсо бүгүнкү күндө ыкчам чечимдерди кабыл алып, жоопкерчиликти алганга даярбыз. Керек болсо пландарыбызды күндө өзгөрткөнгө даярбыз. Себеп дегенде бир күн калып калсак, бул иш эртең күнү терс көрүнүштөрүн көрсөтөт. Ошондуктан биз кабыл алып аткан чечимдердин баары ушул жолдорду кеңейтүү, жол түзүм инфраструктураны түзүү максатында.